Салам достор, бұл видеода сілер мен қайрайлы біз Wildberries версия 2.0 курсын улантабыз. Бұл жерде көріп тұрғаныңызда біздің деген жалпы жолынан 5 этап бар болчу. Бирөөсү Wildberriesке чейинки даярдыктар, ниша тандоо же товар тандоо, 3-сү отправка, 4-сү продажа, 5-сі болса масштабирование. Бүгүн силер менен достор, ниша же товар тандоо темасындагы сертификат маселесине токтолобуз. Достор, сертификат маселеси болушунча башта катырган маселелерден. Бул тема боюнча канча көп сүйлөсөк деле, канча көп талкууласак деле ошончолук уланып бере турган темалардан. Бирок бүгүн мен силерге баштап того жерин айтып берейин сертификаттар боюнча. Андан кийин сертификаттар боюнча на всякий случай билип коюшубуз керек болгон темаларды айтып берем. Сертификат достор 2020 жылдын май айында Wildberries'te расмий түрдө необязательное требование болгон бир пункт. Буга чейин кандай болчу? Wildberries'ке кирип жатканда, Wildberries'ке товарды киргизгенден мурун тийиштүү документтерди, сертификаттарды көрсөтүп, андан кийин гана Wildberries продажа кыла алчубуз. Бирок 2020 жылы барыңыздар билгениңиздердей карантин болду, пандемия болду, аябай көп адам аябай кыска мөөнөттүн ичинде Wildberries'ке чыгыш керек болгон учурда бардык албетте тийиштүү сертификаттарды жасатканга жетишпейт. Wildberries деген өзүнүн конкуренттери болгон Lamoda же болбосо Ozon болсун, ошол сайттардан айырмаланып не кылып койду. Аябай сонун бир маркетинговый ход кылды, аябай жакшы бир стратегия кылды. Силер кире бергиле Wildberries'ке, товарыңарды сатып бергиле. Мен пока что силерден сертификатты сурабайм. Бирок вдруг Wildberries'те кандайдыр бир сатып алуучу сенин товарыңды сатып алып, андан кийин ден соолугуна кандайдыр бир зыян келсе, ошондо гана мен сенин сертификатты сурайм дедим. Бул жагдай болбосо, в принципе мен сенин сертификат сурабайм дедим. Эми ушул эле логиканы карап көрсөк достор, мен азыр Ozon'да дагы продажа кылам. Ozon'го мен кирип жатканымда бардык тийиштүү документтерди, сертификаттарды сурады. Сураганда дагы мынтип сурайт. Жөн эле электрондуу версиясын эмес, электрондуу версиясыны кагазга чыгарып, үстүнө кол коюп, печать коюп, андан кийин бизге жөнөт. Биз аны вручную текшеребиз, андан кийин сага чыгарабыз деп туруп, бул менин где-то бир 2-3 жумамды алды. Биринчи жолу жөнөткөмдө кабыл албай койду сертификаттарымды, кийин распечатка кылып, кол коюп, печать койгондон кийин кабыл алып, иш кылып, процесс аябай татаалдаштырып жиберишкен. Ozon. Бирок Wildberries не кылды? Булардын бирөөсүнүн да кереги жок. Кир, товарыңды сатып бер деп койду. Чындыгында эле 2020 жылдын баштарында Wildberries'те 24 000 сатуучу бар болсо, азыркы тапта 400 000ден көп сатуучу бар. Неге? Анткени иерархияны, процедураларды аябай жеңилдештирип койду да. Ошондуктан Wildberries'ке кызыккандар же Wildberries'ке баштап келаткандардын бир бөлүгүнүн кааласаң эле бир коркунучтуу түшү сыяктуу. Сертификат не болот, сертификат менен сертификатты жасап туруп киришим керек деген сыяктуу достор. Биринчи момент ушул. Эгерде жаңы баштап жатсаңыздар, Wildberries'ке бюджетиңиздер азыраак болсо, в принципе сертификат жасатпай эле кире берсеңиздер болот. Бул того жери. Бирок кээ бир исключениялар бар. Допустим дейли, дары-дармек тармагы менен кирем деп атсаңыздар, же болбосо детское питание боюнча кирем деп атсаңыздар, ушул сыяктуу аябай кылдан мамиле кылыныш керек болгон продуктылар менен кирем деп атсаңыздар, анда скорее всего сиздер деген башынан эле сертификатты жасатып алып, андан кийин киришиңиздер керек. Бирок мындай дагы маселе бар. Ошол эле фармацевтика тармагында дары-дармек менен кирем десеңиздер, же болбосо айталы детское питание менен кирем десеңиздер, бул тармактар ансыз деле чоң тармактар, бул тармак менен кирем деп аткандардын ансыз деле сертификаттары болот. Бирок кийим-кече менен кирем деп атсаңыздар, кандайдыр бир кухонный товарлар менен кирем деп атсаңыздар, же башка бир товар менен кирем деп атсаңыздар, башталгыч этапта сертификат жок эле кире берсеңиздер дагы болот. Сертификаттар менен байланыштуу достор, билишибиз керек болгон башка бир маселе эмне? Башка бир маселе ошол. Эми достор, жалпы жонун сертификат деген эмне? Жана сертификаттар боюнча биздин билишибиз керек болгон нелер бар, ошолорду билели. Караңыздар достор, азыр сертификаттар жөнүндө көп нерсе айтып берем. Булардын көпчүлүгүнү биз деген колдонбойбуз деле. Бирок өзүмдүн тажрыйбамда кандай болду? Мисалы, Ростовдо Донудан сертификат жасаттым. Ал жактагы Артур деген жигиттер менен аябай жакшы мамиле болуп калдым. Кийин мамиледе болуп жүрүп, кийин сертификат жасаган дегендерге, кыргыздардан, биздин мекендештерден сертификат жасатышым керек дегендерге ошол Артурдун номерин бере баштадым. Артур бир жерден кийин мага байланышты дагы, мистерли Али, короче, сенин атыңдан байланышкандардын ушунчалык сертификат жөнүндө маалыматтары жок, сен мага мындан кийин вообще адам жөнөтпө, вообще менин номеримди бербе деп айтты да. Бул жерде өзүм үчүн өзүм аябай уялып кеттим да, анткени чалып алып туруп ИП эмне деп сурагандар бар, сертификатты түшүнбөй эле 2/1 Артурдун башын оорута бергендер бар, иш кылып
түрдүү адамдар байланышып алып туруп аябай неграмотно подход кылганда Артур мага короче вообще сенден адам кереги жок деп айтты да. Ошондуктан эле достор, бүгүн бул темада биз деген силер менен сертификаттар жөнүндө хотя бы кругозордук деңгээлде билип коюшубуз керек болгон маалыматтарды талкуулап чыгабыз. Анда эмесе кеттик. Сертификат деген эмне достор? Сертификатты эң жөнөкөй тил менен түшүндүрүш керек болсо достор, эгерде мамлекет бир үй бүлө болсо, бул үй бүлөнүн башчысы же ошол өкмөт мамлекетке кирип аткан кийим кече болсун, тамак аш болсун иш кылып, өзүнүн атуулдарынын колдонуп жаткан товарларынын мамлекеттик стандарттарга туура, мамлекеттик стандарттарга жооп берген деңгээлде жасалгандыгы жана өзүнүн атуулдарынын ден соолугуна эч кандай зыяны жок экендигини тастыктаган тийиштүү документтердин болушун талап кылат. Бул ансыз деле болуш керек болгон нерсе. Болгон эле биз кыргыздар бизнесте жаңы өздөштүрүп келе жаткандыгыбыз үчүн документациянын көп жерини жакшы баамдабай келебиз же жакшы түшүнбөй келебиз. Сертификат эмне достор? Сертификат деген сиздердин Wildberries'те сата турган товарларыңыздардын ден соолукка эч кандай зыяны жок экендиги жана мамлекеттин стандарттарына ылайык өндүрүлгөндүгүнү тастыктаган документ деп түшүнсөңүздөр болот. Достор, биз сертификат дегенде бир гана сертификат деп түшүнөбүз, бирок демейде бул документтин 3 түрү бар. Биринчиси жанакы эле сертификат, экинчиси деген декларация, ал эми үчүнчүсү болсо отказное письмо. Бул 3 документ эмнеге карап берилет достор? Сиздердин товарыңыздардын кандай компоненттери бар, ошого жараша берилет. Эми биз Кыргызстанбыз, бирок товарларыбыз Россияда сатылат. Россия менен Кыргызстан бул деген Советтер Союзунан калган мыйзамдардын чегинде бул документтерди берген үчүн ал жакта дагы бул жакта дагы документациянын принциптери окшош эле. Россияда дагы Кыргызстанда дагы сертификат же болбосо могул 3 документ эмнеге жараша берилет достор? 47 регламент бар. Бул 47 регламент деген кандай түшүнсөк болот? 47 критерий. Мисалы, товарыңда электроникасы барбы? Товарыңда айталы батарейка колдонулабы? Товарың жей турган тамакпы? Жей турган товарбы же болбосо кийле турган товарбы? Ден соолукка байланыштуу товарбы же болбосо үйдө колдонулган товарбы деген сыяктуу 47 компонент бар. Ошол 47 компоненттин канчасына сиздердин өндүрүп жаткан товарыңыздар дал келет, канчасына дал келбейт. Ошого жараша бул бир чек-лист катары түшүнсөңүздөр болот. Ошого жараша товарга же сертификат берилет, же декларация берилет, же болбосо отказное письмо берилет. Булардын эң кыйыны, эң кымбаты жана эң алынышы кыйын болгону бул албетте эмне? Бул деген сертификат. Баштап достор. Бул 3 документтин айырмасы жок. Кимиси болсо болсун, буларды ким берет? Буларды же мамлекеттик орган берет, же болбосо кээ бир частный компаниялар берет. Мамлекеттик органдар өзгөчө биздин постсоветтик өлкөлөрдө бир аз акырын иштегендиги үчүн, ал жакта кээ бир нерселер баягы коммунизмдин деңгээлинде калып кеткендиги үчүн, биз деген эң жакшысы бул ишти бир аз кымбатыраак болсо дагы частный компанияларга бергенибиз жакшыраак. Анткени частный компаниялар бул ишти деген акча кылыш үчүн, акча табыш үчүн кылгандыгы үчүн максимально клиент ориентированный иштешет. Ооба, баалары кымбат жана айткандай, бирок батыраак кылышат, анан сизди деген как клиент катары карагандыгы үчүн сизге деген жакшыраак мамиле кылышат. Бирок частный компанияларга жасатып жатканда достор, көңүл бурушубуз керек болгон бир канча маселе бар. Булардын биринчиси, бул частный компаниялар мамлекеттен лицензия, мамлекеттен аккредитациядан өткөн компаниялар болуш керек. Эгерде аккредитациядан өткөн эмес компания боло турган болсо, сиздер бул компаниядан сертификат же документ ала турган болсоңуздар, бул документиңиздер жараксыз болуп калат. Ансыз деле достор, азыр интернеттин өнүгүлө калган доору, сиздер сертификат, декларация, отказное письмо алганыңыздарда сиздерге деген идентификационный номер берет. Ушул номер базада болуш керек. Общая бир база бар, ошол базага деген сиздердин номериңиздерди киргизгениңиздерде бул номердин астында моундай бир сертификат алынган, моундай бир декларация бар, же болбосо моундай бир отказное письмо бар. Бул документ могул жерде турат деп туруп чыгыш керек. Эгерде ушундай бир документ чыкпаса, демек сиздерге деген жөн эле бир фальшивый документ берип койду дегендик. Бул жерде түшүнүк. Андыктан эгерде сиздер мошенниктерге же болбосо фейковый жалганчы ишке жарабаган документ жасаткан компанияларга алданып калбайм десеңиздер, анда баштап не кылышыңыздар керек? Анда деген бул компаниянын мамлекеттен тийиштүү органдардан лицензия алып албаганын текшеришиңиздер керек.
Муну текшердиңиздер, силерге документти көрсөттү, андан кийин силерге сертификат берди. Сертификат бергенден кийин деле ошол сертификаттын үстүндөгү идентификационный номерин деген базадан, интернеттен бир текшерип коюшуңуздар керек. Ушул номер менен кандай бир документ бар деп турат. Бул айтып жаткандарым достор, силерге деген аябай баш аламан маалыматтардай болушу мүмкүн, бирок проблема жок. Анткени мен силерге бул видеонун аягында тийиштүү документ жасаган, тийиштүү сертификат жасай турган компаниялардын номерлерин берем. Ошолорго байланышып, алардан консультация алып, өзүңүздөрдү кызыктырган сертификат же башка документтерди жасатып алсаңыздар болот. Эми достор, бул сертификат, декларация жана отказное письмонун ортосундагы айырмаларга келе турган болсок, мындай достор. Сертификат жана айтып өткөндөй эң алынышы кыйын, эң татаал болгон документ. Бул документти алыш үчүн сиздер айталы кайсы бир компанияга кайрылдыңыздар, алар деген сиздерге сертификат бериш керек. Ошол компаниянын өкүлдөрү сиздер товар өндүрүп жаткан заводко же ошол мекемеге барып, ал жактагы өндүрүштү өз көздөрү менен көрүп, өздөрүнүн специалисттери бул өндүрүштүн мамлекеттик стандарттарга жооп бергендигине байланыштуу жана адамдын ден соолугуна зыяны жок экендигин тастыктаган документти эксперт ошол жерден тастыктап, ал жактан образецтерди алып, лабораторияга алып барып, ал жактан текшерип көрүп, андан кийин сенин өндүрүп жаткан документтин тагыраагы, сенин өндүрүп жаткан товарың сертификат алганга татыктуу деп туруп документ берет. Бул документ болгондо дагы мамлекеттин стандарттарынан жооп берген атайын бланка болот, атайын кагаздар болот, ошол кагаздарга берилет. Мунун жанында бул документ болгону 5 жылга гана берилет. Албетте бул курсту жаңы баштап жаткан, бюджети аздар дагы көрүшү мүмкүн, бирок ошол убакта чоң масштабта товар менен, чоң масштабта бюджет менен кирип аткандар да болушу мүмкүн. Андыктан эгерде башынан эле бюджетиңиздер жетиштүү болуп, өзүңүздөрдүн товарларыңыздарга сертификатты башынан эле жасатам деген пландарыңыздар бар болсо, анда эске алышыңыздар керек болгон мындай бир момент бар. Айталы, сиздер деген азыр 3-4 турдуу серия менен товар өндүрүп жатасыздар, бирок келерки 5 жылдын ичинде бул 3-4 турдуу сериянын жанында, колдонулган материалдардын жанында дагы бир 6-7 турдуу материал дагы колдоносуздар өзүңүздөрдүн товарыңыздарга. Анда эки бара болбой башынан эле бул сертификатты алып жатканда, ушул 5 жылдын ичинде сиздер колдонуп калышыңыздар мүмкүн болгон кошумча материалдар, кошумча серияларды дагы сертификаттын ичине коштуруп алышыңыздар керек. Мындайча айтканда, бул товарда моундай сериялар колдонулат жана бул сериялар ден соолукка эч кандай зыяны жок, мамлекеттин стандарттарына жооп берет деген документти коштуруп алыңыздар. Неге? Анткени азыр деген жаңы баштап жатканда 3-4 турдуу эле серия колдонуп атасыздар, бирок 2-3 жылдан кийин Кудайым буйрса оборотуңуздар көбөйүп, чоң объемдорго чыга баштаганда, кошумча серияларда колдоно баштаганыңыздарда сиздердин сертификатыңыздар жараксыз болуп калышы мүмкүн деген сөз. Дагы бир нерсе достор, сертификат ар 5 жылда жасалып турат. Анын жанында тийиштүү органдар, тийиштүү мамлекеттин органдары сиздердин өндүрүшүңүздөрдү ар 2 жылда же ар 2,5 жылда бир барып текшерип турат. Ошон үчүн деле Россияда кээ бир ишкерлер, чоң масштабта иш кылган кээ бир ишкерлер немени сертификаттарды Кыргызстандан же Казакстандан алдырышат экен. Неге? Анткени Россияда бул бат-баттан эле болуп турган көрүнүшкен, сертификат берген мекемелер бат-баттан барып жыл сайын же болбосо 2 жылда бир барып туруп сертификат товар өндүрүлүп жаткан мекемелер текшерип турат экен, бирок Кыргызстанда, Казакстандан мындай жагдайлар көп кездешпеген үчүн бир эле жолу Кыргызстандан же Казакстандан сертификат алып койсо 5 жыл бою текшерүү келбейт деген сөз. Ишкылып достор, бул моментти эске алыңыздар. Сертификат чындыгында маанилүү маселе, бирок жаңы баштап жатканыңыздарда, эгерде бюджетиңиздер чектелүү болсо, буга өтө көп бюджет бөлбөсөңүздөр деле болот деп айтар элем. Сертификат биз билген нелерге кирет достор? Мисалы, биз көбүрөөк сата турган нелер кирет? Мисалы, балдар менен байланыштуу дээрлик бардык товарларга сертификат керек болот. Анын жанында кийим-кече менен байланыштуу биринчи слой кийим-кечелерге сертификат керек. Биринчи слой кийим-кече деген эмне достор? Булар түздөн түз денеге тийип турган, түздөн түз дене менен контакт боло турган кийим-кечелер. Айталы футболка, айталы ич кийимдер, айталы майкалар, айталы пижама. Булардын бардыгы түздөн түз денеге тийип тургандыгы үчүн буларга деген сертификат керек. Бирок экинчи слой жана үчүнчү слой кийимдер бар. Экинчи слой кийимге платьялар кирет, ветровкалар кирет, толстовкалар кирет. Үчүнчү слойго болсо пальто, плаштар кирет.
бул кийимдерге достор сертификат эмес, бул кийимдерге деген декларация керек. Бирок детский кийимдердин биринчи слоюна дагы, экинчи слоюна дагы, үчүнчү слоюна дагы достор сертификат керек. Декларация эмес, сертификат керек. А декларация эмне достор? Декларация деген сөздү биз дагы көп каерде жолуктурабыз. Таможнядан чыгып кетип атканда, ошо эле Алматыга барганда же болбосо Россияга барганда, жана учаардан мурун, самолетко минип учаардан мурун бизге эмне берет? Бизге бир документ берет. Кичинекей бир кагаз берет. Декларация толтуруп кала деп. Бул декларация деген эмне? Эгерде жаныңыздарда кымбат баалуу буюм же болбосо көбүрөөк суммадагы наличка акча бар болсо, ошону деген мамлекетке кирип жатканда мен ушунча $1000 акча менен же ушунча $1000 кымбат баалуу товар менен Казакстанга же Россияга кирип баратам деп туруп документти толтуруп коюшуңуздар керек. Неге? Анткени боло бербейт, бирок вдруг мындай бир жагдай болуп калса да, жаныңыздарда бир $8-9 000 акчаңыздар бар. Муну деген сиздер Казакстанга кирип баратканда же Россияга кирип баратканда менин жанымда монча акча бар деп жазган эмессиздер, документти толтурган эмессиздер. Россияга бардыңыздар, жаныңыздардан $9,000 чыкса, бул акчаны сен каяктан алдың эле десе, сиздер муну тастыктай албай каласыздар. Андан кийин бул акчаңыздарды эгерде мыйзамына салса, закондоша келсе, акчаңыздарды конфискация кылып алып коюшу мүмкүн дегендик. Ошол эле логика достор. Декларация деген дагы көп. Эмне үчүн керек достор? Биз таможенный союз болгондугубуз үчүн бизде Wildberries'те иштеш үчүн кээ бир документтер жеңилирээк. Айталы, ошол эле кийимдерди биз деген Россияга алып барып сатып атканда бизге деген декларация жетиштүү болот. Бул жактан ушунча товар алып баратам, муну деген мен Wildberries'ке алып барам, ошол жактан сатам деген тема үчүн декларация жетиштүү болот. Декларация жана айткандай достор, экинчи слой жана үчүнчү слой чоңдордун кийимдерине жарайт. Бул жерде сертификат эмес, декларация жетиштүү болот. Баалары боюнча айтыш керек болсо достор, сертификат орто эсеп менен 50 000ден баштап 150 000ге чейин өзгөрөт. Албетте, миллион сомдук деле сертификаттар бар, бирок булар деген аябай кымбат баалуу дары-дармектерге. А көпчүлүгүбүз Wildberries'те дары-дармек сатпагандыгыбыз үчүн биздин кызыктырган сертификаттар орто эсеп менен 50 000ден 150 000 рубльга чейинки сертификаттар болот. А декларация канча достор? Декларация деген орто эсеп менен 10-15 000 рубльдан баштап 30 000 рубльдун тегерегине чейин боло турган документтер. Андай боло турган болсо, отказное письмо эмне? Отказное письмо атынан айтып тургандай, отказ болгон. Точнее, кайсы бир товарга сертификаттагы, декларациядагы кереги жок дегенди тастыктаган отказ берилген письмо деп түшүнсөңүздөр болот. Wildberries'те орто эсеп менен достор 3-5% товарларга отказное письмо талап кылынат. Дагы бир нерсе достор, буйрсам о Telegram группада закрепленный деген жеринде сиздерге Wildberries'те сатылып аткан дээрлик бардык товарлардын тизмеси, бул товарлардын наименованиялары, кайсы категорияга кирет жана кайсыл документ керек, сертификат керекпи, декларация керекпи, же болбосо отказное письмо керекпи, буларды деген тизмесин беребиз. Кылышыңыздар керек болгон нерсе эмне? Өтө жөнөкөй тил менен айтыш керек болсо, кайсы товарды сатам деп атасыздар? Аны жанагы тизмеден көрөсүздөр. Кайсы документ керек? Сертификат керекпи, декларация керекпи, же отказное письмо керекпи? Ал жактан тактагандан кийин, аны сиздер мен сиздерге тийиштүү номерлерди, тийиштүү контактыларды берем. Ошолор менен байланышып, мен деген моундай бир товар сатып атам, бул товарга деген моундай бир документ керек экен, бул документти силер канчага жасап бересиңер деп туруп эле ошолордон сурап туруп тактап алсаңыздар болот. Мунун жанында достор, сиздерден бир суранычым, мен сиздерге хорошо контактыларды берем, бирок мындай кылбаңыздар да, бүгүн чалып туруп, мен полотенце сатайын деп атам эле, не документ керек деп, анан эртеси күнүнө чалып алып туруп, мен самын сатайын деп атам эле, не документ керек, анан ойлонуп жатып туруп, а что если мен зубная щетка сатсам деп турган, кайра эле чала калып, мен зубная щетка сатайын деп атам эле, буга не документ керек деп, экиде бир оюңуздарга келген документти эле тияктан сурап кыйнабаңыздар. Андан көрө жанагы тизмеден караңыздар дагы, ошол тизмеден эле баштап тактаңыздар. Кийин окончательно мен могул товарды сатсам экен деп хотя бы 2-3 эле вариантыңыздар калгандан кийин ушулардын бардыгын бир жолу байланышып, ошол жерден бир тактаңыздар дагы. Андан кийин дальше канча акча керек, кантип жасатыш керек, канча күндө жасалат, документиңиздерди жасатып алыңыздар. Бул документтерди жасатып атканда дагы бир көңүл буруш керек болгон нерсе достор.
мындай бир аз дагы узак мөөнөттүү ойлонсоңуздар болот. Итак эле бренд темасында бул маселеге кененирээк токтолобуз. Айталы, бир товар чыгарып атасыздар же болбосо бир товар тандап атасыздар. Бул товардын айланасында бренд кылсам болобу деп ойлонуңуздар. Мисалы, ошол эле Popit бар эмес беле? Popit деп жанагы оюнчуктар чыгып кетпеди беле, үстүнө басып мындай анти-стресс сыяктуу оюнчуктар. Мисалы, ошол оюнчукту саткандын пайдасы барбы? Вообще пайдасы жок. Анткени бул бир тренд, бум болуп бир жарылат, андан кийин жок болуп кетет. Сиздердин деле колуңуздарда толтура товарыңыздар калып кетет. Бул товарды минустан сатасыздар. Бирок айталы, кашык сатайын деп атасыздар. Кашык сатам десеңиздер, кашык сатып аткан нишаңыздарга, кашык сатып аткан клиенттериңиздерге бычак сатсаңыздар болот. Аларга деген поднос сатсаңыздар болот. Ал адамдарга деген кухняда керектүү боло турган түрдүү товарларды сатсаңыздар болот. Ошол сыяктуу баштап деген товар тандап жатканда бул товардын айланасында бир бренд курсам болобу деп туруп, ошол товарлардын бардыгына өтүмдүү боло тургандай, тийиштүү боло тургандай сертификат, декларация же отказное письмо жасатып алсаңыздар, бул деген сиздерге бир топ убакытты, энергияны үнөмдөйт. Анткени кайра убара болуп ар бир товарга сертификат же документ жасата бербейсиздер деген нерсе. Эми достор, жалпы кругозор үчүн билип коюшубуз керек болгон кээ бир маселелер бар. Аларды талкуулап кетели. Анткени сертификат берген мекеме менен сүйлөшүп жатканыңыздарда, эгерде буларды билген болсоңуздар, жок дегенде ал адам сиздерге эмне деп айтып жатат, ошону түшүнгөн болосуздар. Өзү сертификат маселеси өзгөчө достор. Ооба, биз деген Wildberries'ке чыгып жатканда көпчүлүк иштерибизди, көпчүлүк процесстерибизди документально кылабыз, бирок именно сертификат маселесине келгенде тилекке каршы бир аз дагы мыйзамдын чегинде деп айтпайм, бирок азыркы учурда башкалар кандай кылып жатса, ошого жараша эле кыла бергенибиз оң. Анткени эгерде бардык нерсени 100% идеальный кылып туруп документация менен кылабыз десек, анда биз деген көп чыгашага, көп бюджетке туура келип кылабыз десек, анда биз деген көп чыгашага дуушар болобуз. Менин жеке сунушум достор, баштап анчалык чыгашага дуушар болгон, анчалык чыгым болгондун мен оюмча кереги жок. Караңыздар. Эгерде идеале сиздер деген толук кандуу 100% документально товар чыгарам десеңиздер, анда сиздерге кандай документтер керек? Биринчиси деген договор с фабрикой деп коет. Сиздер деген кайсы бир фабрикадан өндүрүш кылып атсаңыздар, ошол фабрика менен ортодо расмий түрдө договор болуш керек. Болгондо да бул договор деген жеке сиздердин физлицо менен фабриканын атынан эмес, сиздер дагы өзүңүздөр хотя бы ИП же болбосо ОСО куруп, ошол ОСОнун атынан тиги фабрика менен договор кылышыңыздар керек. Бул бир. Экинчиси деген спецификация товара деп коет. Сиздер бул фабрикадан канча штук товар чыгарып атасыздар, кандай товар чыгарып атасыздар, кандай түстөрү бар, кандай размерлери бар, иши кылып товар жөнүндөгү бардык маалыматтарды чыгарышыңыздар керек. Документальный түрдө. Үчүнчүсү деген шот фактура. Тагыраагы сиздер бул фабрикага, бул заводко канча сом, канча рубль акча төлөп атасыздар. Муну деген болгондо дагы юрлицодон юрлицого расчетный шотко которгон акчаңыздардын бухгалтериядан справкалары керек. Анын жанында достор эмне керек? Акт о приеме товара керек. Бул эмне деген сөз? Сиздер договор кылдыңыздар, акчаны которттуңуздар, кандай товар чыгара турганыңыздардын документальный спецификацияларын көрсөттүңүздөр. Мага мондой товар чыгарып берет бул завод деп. Андан кийин ошол айтылган договордо көрсөтүлгөн товарларды сиздер алгандыгыңыздарды тастыктаган документ керек. Андан кийин бул товарды сиздер эмне кыласыздар? Бул товарды Wildberries'ке чыгарып ал жактан сата баштайсыздар. Бирок 99%, балким 99,9% Wildberries'те иштеп жаткандар мынчалык кылдат мамиле кылбайт. Итак эле мынчалык кылдат мамиле кыла турган болсо, балким конкуренттеринин өмүрү туруштук бере албай калат. Ошондуктан эмне кылабыз достор? Ошондуктан өндүрө турган товарыбызды тактагандан кийин бул товарды жанакы мен берген тизмеден карайбыз. Ал тизмеден карагандан кийин бизге кайсы товар керек болсо, аны деген тийиштүү органдарга байланышып, алардан товарга байланыштуу сертификат, декларация же болбосо отказное письмону өндүрөбүз, чыгарып алабыз. То есть алардан алабыз. Бирок ага чейин деле жаңы баштап жатканда сиздер деген бул документтердин бирөөсүнү дагы кылбай койсоңуздар болот. Нежели эгерде дары-дармек, детское питание сыяктуу аябай шепетильный болгон товарлар болбосо. Эмне кылабыз достор? Албетте бул бир аз риск болушу мүмкүн, бирок бул балким 100 миңде 1 болгон рисктен. Анткени өзүм деле 2 жылдан бери Wildberries'те иштеп жатам. 2 жылдан бери иштеп жатсам, мен баштан эле өзүмдүн тийиштүү документтеримди жасатып чыктым.
чыгып жатканда 54.000 рубльга биринчи слойго сертификат жасаткан, 24.000 рубльга экинчи слойго жасаткан, жалпы эсеби 1.000 доллардай сертификаттар короткон. Бирок 2 жылдан бери мага эч ким сурай элек, сенин сертификаттарың каякта, же болбосо кандайдыр бир менин сатып алуучум менин товарымды алгандан кийин мен сенин тиккен кийимдериңди кийдим, менин теримде аллергия болуп кетти, же болбосо көздөрүм кызарып кетти, давай сенин сертификаттарың кайда деп сураган жок. Андыктан эмне кылабыз достор? Баштап жөн эле товарды чыгарып сата беребиз. Сертификат качан керек болуп калат? Сертификат же клиенттен жалоба келгенде, же болбосо Кудай жалгап аябай чоң оборотторуңуздар көбөйүп кеткенден кийин бир ыктымал сиздердин конкуренттериңиздер сиздерден өздөрү эле товар сатып алат дагы кайра эле сиздерге сертификатты талап кылып запрос кылышы мүмкүн. Бирок ансыз эле ал деңгээлге жеткенге чейин Кудайым буйруса сиздер сертификатты жасатып аласыздар. Сертификат боюнча дагы бир момент достор, бул маанилүү момент. Сертификатты айталы сиздерден бирөө жалып кылса, бул сертификат сиздерде деген задний число менен болуш керек. Задний число менен болуш керек деген ушул. Айталы сиздерге деген жалып 14 майда түшкөн болсо, сиздердин сертификатыңыздар, ошол товардын ден соолукка зыяны жок экендигин тастыктаган сертификатыңыздар 14 майга чейинки сертификат болуш керек. Жалып түштү, андан кийин быстро руки сиздер деген бат-баттан бирөөгө сертификатты жасаттыңыздар, бирок бул сертификат деген 14 майдан кийин жасалгандыгы үчүн сиздерди куткарбайт. Анын жанында бул сертификаттарды деген тааныш билиш аркылуу задний число менен жасата коем деген деле тема болбош керек. Анткени бул деген базага жүктөлгөн, то есть Wildberries сиздерден талап кылганда сиздер деген жанакы идентификационный номер менен муну деген базадан көрсөтөсүздөр. Базага эч бир тааныш билишиңиздер бул сертификатты деген задний число менен киргизе албайт. Бул моментте жакшы карашыбыз керек. Вот. Видеонун аягында достор, жыйынтыктап айтыш керек болсо ушул. Сертификаттан баштап корко бербеңиздер. Эгерде сертификатка жетиштүү, тийиштүү бюджетиңиздер жок болсо, бул бюджетим жок экен деп баштабай койбоңуздар. Бул жерге чейинки айтылган толтура коркунучтуу маалыматтарды жөн эле кругозор үчүн билип коюңуздар. Бирок эмне кыласыздар? Товар тандаңыздар, аны Wildberries'ке чыгара бериңиздер. Оборотко кирип жакшы продажалар башталгандан кийин оюңуздардын бир учунда дайыма сертификат маселеси болсун. Аны ошол учурда жасата коюңуздар. Ага чейин деген акылман ойлонгончо тоо келчи тоо ашыптыр болбой, ойлонуп отура бербей товарыңыздарды тандап чыгара бериңиздер. Товарыңыздарды тандагандан кийин эмне кыласыздар? Бир оз жанакы мен бере турган тизмеден карап коюңуздар. Бул товарга кандай документ керек экен деп. Мунун жанында достор, складчина деген нерсе бар. Складчина деген нерсе 5-6 адам биригип же 15 адам биригип бир кымбатыраак сертификатты алып, акчасын бөлүшүп алсаңыздар болот. Бул деле жанакы маселеде достор, чындап документально карап көрө турган болсо, бул сертификатыңыздар жарабай калышы мүмкүн. Бирок Wildberries'те миңдеген, балким 10.000 деген адамдар ушундай сертификаттар менен иштеп жатат. Биздин деле Telegram группада өткөндө бирөө Кыргызстанда складчиналар менен өтүп жамаат түрүндө сертификат ала турган, сертификат даярдап бере турган бирөөнүн Instagram аккаунтун жөнөткөн болчу. Ошондой адамдар менен деле байланышып, силер деген складчина менен кантип жасап бересиңер? Бизде ушундай адамдар бар эле, биз деген мондой бир сертификат керек болот деп иш кылып, ошолор менен деле байланышып, для начала жасатып алсаңыздар болот. Тема менен байланыштуу достор, сиздерди кызыктырган башка суроолор болсо, Telegram группада сураңыздар достор. Мен колумдан келишинче бардык суроолорго жооп берген аракет кылам. Эң маанилүүсү ошол достор. Сертификаттан коркуп отура бербеңиздер дагы, бисмилла деп туруп жумушты баштай бериңиздер.